İğtanim hamsan qabla hamsin. 5 nerseni koldan ketkenden murda ganimet bilip paydalanıp algıla dedi. Alardın orduna başka 5 nerse kelip kalbastan murda. Birincisi, şababaka qabla haramika. Jaştıktı kartayıp kalgandan murda ganimet bilip köp жақсы işler jasap alыңыз dedi. Adam jaştıkta jasay algandardı 70 yaşında jasay albaydı. Oşonduktan jaştıkta tüz turup, köp götürüp namaz okuy alat. Jaştıkta biröylörgө bir kömöktöşüp jardam bere alat. Jaştıkta iштеп акча тауып садака жасай алат. Jaştıkta ушул иштерди жасап алыш керек. Картайганда өкүнбөй тургандай. Жакшы болду жаштыгымда. Аллах мүмкүнчүлүк берип, көп нерсе жасап алдым. Жаштыкта адамда үмүт көп болот. Картайганда коркунуч көп болот. Ушун ордун алмаштырып коюш керек. Жаштыкта көп үмүттөнө бербей, коркунуч менен жашап, картайганда үмүттү мол кылып алыш керек да. Жаш жигиттер, 18-25 жигиттер не дейт? Барына вакыт табалы, Кудай буйрса. Бары алды да. Кудай буйрса, намазды окуйбуз, ажылык умрага да барабыз, жолдагы салабыз, суудагы чыгарабыз. Мына ушул бир бутка туруп алайын, болду. Ниет, үмүт өтө көп. Эми 70тен өткөндөн кийин не дейт? Жаштыгымда кылбаптырмын аттиң ай. Эми кылган пайдасы болор бекен, болбойт бекен. Ушул тескери болуш керек. Жаштыкта күч бар кезде, эрк бар кезде не деш керек? Кой, туура эмес иш жасап алып, жашоомду берекес кылып албайын, кой. Деп ата-энесине жардам берип, элге пайдасы тийген адамдардан болуп, окуусун жакшы сонун окуп, картайганда үмүттү аябай көбөйтүш керек. Эми ушунча жаш өмүр берген Аллах бекеринен бербесе керек. Картайгандарды адам дагы сыйлайт го, Аллах дагы сыйлайт картайгандарды. Ушунча өмүр берди, демек жакшылыкка эле бул деп картайган адам үмүтсүз болбош керек. Шайтандын аракети ошол. Картайганда үмүтсүз кылганы. Куран окуганга тилиңиз келеби? Жок. Даратты туп-туура ала аласызбы? Эпте намазды туура окуй аласыз? Шайтандын суроолору бул. Окуй албайсыз. Жаштыкта жасаган барын жасап алгансыз, туурабы? Туура. Пайдасы жок эми. Болду. Деп азгырык салат да. Биз шайтанга эмне дешибиз керек? Аллах бир адамга ушунча өмүр берди, бекеринен эмес. Жана ушул өмүрдө 70-80 жашта адам Аллах деп жатса, колунан келген намазын окуп жатса, Аллах бул адамга көп чоң нерсе берүү үчүн ушунча жаш берген. Үмүтсүз шайтан өзү. Ошондуктан башкаларды дагы үмүтсүз кылганга аракет кылат да. Үмүттү такыр үзбөш керек. Анан жаштыкта болгон, жасаган нерселерди барго такыр эч кимге айтпаңыз. Азыр аксакалдар бул жерде тең жаштуулар, мисалы 75-80дегилер отуруп алып, жаштыкта мындай болгон, сиздин жаштыгыңызда эмне болгонун эч ким билбеш керек. Мүмкүн жаштыкта болгон нерсенин баарын Аллах Таала кечирип салган. Биз билбейбиз го. Билбеген адамдарга дагы ачып, мен өзү силер билбейсиңер. Мен жакында эле намаз окуй баштадым, 1-2 жыл эле болду. Мурда аябай начар киши элемин. Айылды тажаткан элемин. Аны айтпаңыз. Аллах кийим бердиби? Кийимдин ичинде кимдин денеси кесилген, кимдики светной эч ким билбейт да. Аллах кийим менен биздин дене айыптарын, кемчиликтерин тосуп койду. Ошондой эле Аллах өзүнүн кемчилдиктерди жабуучу деген сыфат менен бири-бирибиз жасаган ката, кемчилик, күнөө, жаштыкта болгондорду баарын жабып койду, көрсөтпөй. Аны өзүбүз ачпайлы анычы. Ачпайлы. Аллах Таала билдирбей эле кечирип коет. Себеп биз бир кезде намаз окуганда бир жолу көз жаш кылып, туура эмес кылып турмун деген өкүнүч барго, ошол жетет. Бир өкүнгөн, ошол жетет. Адам 70-80, 100 жыл жашасын. Макул, билбей, туура эмес чөйрөдө чоңоюп калды, күнөө жасады, аркы берки анан бир кезде келип, я Аллах, туура эмес жасап турмун, баарын мойнуна алам. Эми кайра кайталабайм. Ушул жасагандарым кечир десе,
Allah Taala hadisi kuduside Allah Taala aytadi. Pendem deydi. Senin günөөңдөн çoңurak keçirim menen kelip, bарын keçirip salam, maga hiç kanday kıyınçılığı yok deydi. Allah oşonday zat. Nol kılıp koyatdı. Bolgonu günöөнү jasadыкpı, hiç kimge aytpaylı. Al bilbey bolgon. Atayın emes bolgon al. Oşonday kılуу kerek bolup kalgan kebir учурларда. Анан эки жаңы таанышкан адам бири-биринен мынчалык терең таанышып кетпеңиздер да. Мурда эмне кылгансыз? Намазга качан түштүңүз? Биз тергөөчүлөр болуп алдык да. Андай суроо жакшы эмес. Качандан намаз жашооңузда ичкенсизби же? Бул жакшы эмес суроолор бул. Периштелер дептерлерин караса, жок. İşte falan tükün degen жоқ. Анан сиз мойнуңузга алып атасыз. Көп иштим го мен. Не дейт анан? Жазып коелу дейт. Мойнуна алып атпайбы? İштим деп. Не кыласыз жаңылап? Бирөө сизден өз сурабаш керек. Сураса, качантан бери намаз окуйсуз десе, жок мындай. Эркек киши 12 жаштан намаз окуш керек го өзү. Болду. Мен 12 жаштан баштап намаз окуп жатам деген жоксуз. Не дедиңиз? Эркек киши 12 жаштан окуш керек. Болду, маселе бүттү. Башка бирөөдөн сиз сурабаңыз. Качан намаз окуй баштадым? Ошого айтам, бул жерде бири-бириңиздер менен таанышканда эки эле нерсени сурасак ошол жетиштүү болот. Атыңыз чакырганга керек, жашыңыз сыйлап урматтаганга керек. Болду. Каякта иштейсиз? Не кыласыз? Сиз дагы ошол жака ишке киресизби? Кандай машина айдап жүрөсүз? Не кыласыз? Сатып аласызбы? Не кыласыз? Менин машинем, канча балам бар, каякта жашайм, үйүм кандай? Бул нерселер бул пайдасыз суроолор. Атым керек албетте чакырганда, атымды билбесеңиз не деп чакырасыз? Экинчи, жашым да керек, сизден чоң болсо урматтайсыз, кичине болсом сыйлайсыз, тең болсом достошосуз. Бирок нар жагы кереги жок да. Биз ошол бош калганда бири-бирибизден сурай беребиз. Бүт пардаларды ачып салабыз да ананчы. Анын аркысы атканда бул дагы ачат, анан угуп турган үчүнчү келип туруп, ал дагы ачып салат. Мен экөөңөрдөн тең начар болгом мен депчи. Ошого эмне кылышыбыз керек? Жаштыгыбызды ганимет билип, картайганыбызды неамат деп билишибиз керек. Картайган бул сыйлык бул. Бул жашка жеткен бар, жетпеген бар. Allah sizge ушунча жаш өмүр бердиби? Ушунча ырыскы берип жатабы? Бекеринен эмес. Сыйлагандыгы бул. Эгер сакалыңызга ак түшкөн болсо, анда Аллах Таала сакалына ак түшкөн адамдын батасын кайтаргандан, анан ошол адамды азаптагандан уялам деген. Ошого ак сакал, жашы улгайган чоң апалар үмүтсүз болбош керек. Үмүтсүз бирлеш айтам. Экинчиси, васихатака кабла сакамик. Ден соолук бар кезде ооруп калгандан мурдарак пайдаланып алыш керек. Ганимет билиш керек. Ден соолук бар, азыр алхамдулилла баса аласыз. Орозо кармасаңыз болот, жакшылап иштесеңиз болот, ата-энеңизге кызмат кылсаң, кыскасы бекер отурбаса эле болду. Бекер жүргөндөн бекер иштеп бер деген сөз бар. Анан ооруп калганда, ушул бутун басканда мен көп нерсе кылар элем. Албетте жакшы ниет, жакшы нерсе. Бирок ден соолук бар кезде жасап алган андан жакшыраак да. Үчүнчүсү, вагинака кабла факрик. Колуңузда бар бай кезиңизди баарын жоготуп салып, муктаж болгондон мурдарак ганимет билип алыңыз. Колуңузда бар кезде бир туугандарга, кошуналарга, досторго, айлана чөйрөгө колдон келишинче жардам берип, эртең жок болуп калганда, ошол менде бар кезде сиз менен учурашпаптырбыз да ошондо жардам бермекмин. Бул деле жакшы сөз, жакшы ниет, Алла жеткизсин. Өзү бир арыктан суудан, бир аккан арыктан кайра суу агат иншалла. Жакшы ниет кылыңыз. Аллах Таала кээде бирөөдүн байлыгын алып коет, кадырын билсин үчүн, анан кайра кайтарып берет да. Бирок ошол алып койгондон мурда кадырын билишибиз керек. Ва фарагака кабла шуглик. Бош убактыңызды бир нерсе менен алек болуп калуудан мурда пайдаланып алыңыз. Бош убакыт жаштыкта да албетте болот көп. Мектептен келдиңиз бош, эч кандай жоопкерчилик жок, жумушта иштебейсиз, сизди бирөө чакырбайт. Бош кезде көп адам өзүнө иштеп, машыгып, окуп,
bir нерселерди жасап, пайда кылып алыш керек. Анан bir жумушка байланып калып, 12 saat иштейсиз, мынча saat эс аласыз, кайра жумушка келесиз дегенден мурдараак. Wa hayataka qabla mautik, тирүү кезде өлгөндөн мурда ганимет билели. Алхамдулилlah, биз учурда тирүүбүз. Аллах билет канча. Ушул учурду пайдаланып алыш керек. Ганимет билип, субханалла деп зикир чалып, бирөөлөргө жакшы сөздөрүбүздү айтып калып, биздин бул дүйнөдө жашаганчалык убакыт туугандар бизден бирөөгө зыян жетпесин да. Болбосо жердин асты абзел болуп калат бизгечи. Biz kay жерге барсак, үйгө, мечитке, досторубуздун жанына, туугандардын жанына ушундай адам бололу, биз келгенден чөйрө өзгөрүлүп, адамдар сүйүнүп кала турган болсун. Эгер келгенде келди кайра келе. Чөйрө өзгөрүлүп, сүйлөгөн сөздөр тынч болуп калса, демек ойлонуш керек да. Менин бул дүйнөдө барлыгым элге зыян экен да. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллям bir жыйынга келгенде, кандай жыйын болсун, элдер эмне тууралуу сүйлөшүп жатса, ошол теманы колдоп улап кетет эле да. Азыр бар кээ бир адамдар, бирөөлөр мындай кичине бир үйлөнүү тууралуу, бизнес тууралуу сүйлөшүп жатса, достору арасында бирөөсү болот. Келип алып, кеч келе дүйнө сүйлөй бересиңер. Кеч келе тапканыңар ушул үйлөнүү. Кичине мындай жакшы нерсе сүйлөсөңөр болот. Андай жакшы эмес. Келдиңиз, элдер сүйлөсүз да, сүйлөңүз. Ошол теманы билсеңиз, кошуп сүйлөңүз, билбесеңиз, колдоп коюңуз. Ар бир нерсенин өзүнүн учуру болот. Насаат айта турган учур бар. Тойго барып алып туруп анан арты кайрылуу болсун десеңиз болобу? Болбойт да. Бул сөз туура эле сөз, бирок тойдо айтыла турган сөз эмес да. Жаназада барып алып туруп анан ийгиликтүү болсун, бактылуу болсун десе, болобу? Болбойт. Сөз туура эмеспи? Жок, сөз туура, орун туура эмес да. Ошондой эле досторуңузга барып алып туруп анан тең тушсуздар. 11 жыл мектепте бирге окугансыздар, андан мурда садикте дагы. Анан келип алып не деп айтып атасыз? Туура эмес ушул кылганыңар. Сен барын ушу сен бузасың балдарды. Адам эч качан өзү тең туштун сөзүн укпайт. Кандай кылып чөйрөнү бузбашыбыз керек. Насаат айта турган учуру келгенде сизден айтса, мага бир жакшы насаат айтчы дос, ушу намазга кирип кетейин десе, колуңуздан келгенде айтыңыз ошол учурдачы. Балдар футбол ойнаса, токтоткула футболуңарды, келгиле отур бияка. Куран үйрөтөм. Экинчи сизди көргөндө качатыларчы. Ошондуктан ар бир сөздүн өз орду болот, ошол ордунда сүйлөсөк кадырлуу болот да, баалуу болот.